Таластагы улуттук көчмөндөр оюндары 16 сентябрдан 21 сентябрга чейинки убакыт аралыгында өткөрөт. Ушул улуттук көчмөндөр оюндарын тегерегинде биз студиябызга келген коногубуз менен маек курабыз. Студиябызда конокто дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын авторлорунун бири Ордо саясий партиясынын мүчөсү Максат Чаки. Саламатсызбы, Максат мырза? Кош келиңиз студиябызга. Чоң рахмат. Бул долбоор улуттук көчмөндөр оюндары бул жолкусу Талас жергесинде өткөрүлгөн атат. Анан ушул уюштуруучулардын айтымына караганда биз көчмөн маданиятын алып жүргөн байыркы эл экенибизди дагы бир жолу бүткүл дүйнөгө жар салышыбыз керек деген бир лозунгдун ураандын астында өткөрүлүп атыптыр да. Анан ушул суроонун тоо тережерин берейин, зарылчылыгы канчалык? Бул идеянын башаты жакшы деле ойлойм. Себеп дегенде сиз туура айттыңыз. Мисалы дүйнөлүк көчмөн оюндар азыр биз башка мамлекетке, кийинки мамлекетке бербедикпи? Анан ошо менен өзүбүз тим калбастан биздин өзүбүздүн тарыхтан бери келаткан улуттук оюндарыбызды дагы мындан ары күчөтүү, ошондой эле жана профессионалдык жактан мындай айтканда формасында алып калуу, жана ошондой эле канчалык мисалы чемпионаттар көп болгон сайын ошончолук изилдөөлөр да көп болот да. Мисалы методика жактан, ошонун ичиндеги жана эрежелерин жагынан, ошолорду мисалы дүйнөгө таанытуу даңазалоо жагынан дагы ошол мындай айтканда өнүгүүсү да болот да. Бул жакта мен ойлойм бул туура эле чечим болду. Себеп дегенде азырда мына Таласта болгондо 7 дубандан келген оюнчулар бири менен дагы мындай айтканда ойношсо, спорттун алкагында салгашса, бул дагы биздин профессионалдык деңгээлибизди күчөтөт да. Бул мындай эмки жылдагы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарга чоң бир даярдык деп койсок болот да. Ал жагынан мен туура эле көрөм. Ал эми экинчи суроо бул албетте бул кандай деңгээлде азыр өтөт, эми буюрса көрөбүз. Мен ишенем, бирок эми жогору эле деңгээлде өтөт деп. Бирок азыркы учурда берип жаткан маалыматтар өтө эмнегедир аз болуп жатат. Ошол Таласта өтө турган маалымат, мисалы жарнамаларбы же элдин арасына тараган ошол массалык маалыматтар эмнегедир аябай эле аз болуп жатат. Эми 16-сында көрөбүз да кандай болот экен. Биз 1-2, 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүп көлдө эми дүйнө жүзүндө канчалык мамлекеттер келди, анан президенттер келди. Бирок эми Талас жергесинде өткөрүү 7 областан келип катышат деп атат. Спорттун 10 түрү боюнча мелдештер өткөрүлөт деп атат. Бирок ошол адамдык ресурсту, экинчиден каражатты биз бүгүнкү күндө болуп жаткан көйгөйлүү маселелерге жумшасак деген дагы бир маселе чыгат да, суроо жаралат да. Эми мен ойлойм бул улуттук көчмөн оюндарына дүйнөлүк көчмөн оюндары сыңары абдан эле чоң каражат кетпейт анчалык деңгээлде. Мен ойлойм бул эки министрликтин эле бюджеттин алкагында эле чечилчү эле бир маараке да. Бул спорт агенттиги менен маданият, туризм жана маалымат министринин бюджеттерин эле бул жетиштүү деп ойлойм. Анан ошондой эле эгер жергиликтүү биздин кыргыз элимден чыган спонсорлор эле мындай айтканда колдоо көрсөтсө, ошол эле жетиштүү да. Анткени дүйнөлүк масштабта бул өтпөйт да. Бул биринчиси. Экинчиси, мен жеке оюм, жеке пикирим, мен ойлогомбу бул дүйнөлүк улуттук көчмөн оюндары Таласта эмес, Ош жергесинде болот депчи. Себептен мен өзүм эми Таласта туулуп өссөм дагы. Себеп дегенде бул биринчи улуттук көчмөн оюндары болуп атат. Бул биздин мамлекеттин ичинде. Анан кийин бул жеке бизге гана таандык маареке болуп атат. Ошондой эле бизге жанагы туризмдин тармагындагы дагы мындай айтканда бир салым кошобуз деген дагы бир максаттарды айтып кетишти. Эми мына 15-inde Кыргыз мамлекетиндеги 7 дубандан элдер барышат. Ошондой эле туристтер барышат. Канча деген 600-дөн ашын спортсмен барат дечти. Ошондой эле алардын тегерегинде ошо тренерлердин, баягы машыктыруучулардын баарын эсептесек бир 2-3 миңге чейин ашып кетет. Анан эгер конокторубузду көрөбүз дегенде мына сизге ошол мага ошогон эле жөнөкөй көрүүчүлөрүн эсептесек бир дагы бир 5-10 миң адам болот го деп ойлоп атам да. Ал эми туристтерди эсептесек эми билбейм канча барат туристтер, ал дагы бир сандар кошот дагы. Бирок тилекке каршы эми Талас шаарында мен билем ошончо жатакана жок, ошончо кабыл алуучу жерлер жок да. Бул бир. Ошодон сыңары мен ойлогом, мисалы Ош шаарында гостиницалар, гестхаустар, мисалычы азыркы учурда мен билишимче 3 жылдыздуу дагы мындай тегте болгон отелдер дагы уже пайда болушту, сайылыштылды. Анан ошонун баарын тең Ош шаарында мындай айтканда тозолгонго абдан шарттар көп болгон да. Анан эми саясий чөлкөмдө карап көрсөк дагы мына биздин азыркы президентибиз ошо Ош жергесинде канча деген салымын кошуп өнүктүрүп кетти дагы. Анан мен ойлогом ошол Ош шаарында өтсө абдан жакшы болмок депчи. Азыр эми билбейм, азыр мен угушумча ошончо конокторду кабыл ала тургандай мисалы ошол эле ресторан, кафелер Таласта да өтө эле аз да.
анан азыркы учурда даярдык барбы, анан биз мейли улуттук оюндар боюнча маареке эмелер, машыктуу эмелер, соревнованиялар өтөт. А бирок барган коноктор ошончолук сервисти көрө алышабы, ошончолук мисалы кафе, ресторан, тамак ичкенге таба алышабы, жатаканалар таба алышабы деген ошол суроо туулуп атат да азырчы менде. Буга чейин Таластагы ушул көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 30 миллион сом керектелери айтылыптыр да. Бирок бүгүнкү күндө бюджети канча экени айтылып элек. Эми анан сиз жеке өзүңүз мисалы ушунча аз эмес эми каражат сарпталып өткөрүлүп аткан иш-чарадан, маарекеден дейбизби, кандай эффект күтөсүз да? Кандай жыйынтык болуш керек? Эми мен айтып кетет элем, каражатты азыр санабасак, себеп дегенде бул жерден биздин улуттук оюндардын мындай айтканда будан ары өнүктүрүү маселеси болуп жатат жана туризмдер тартуу маселеси болуп атканда бунун мультипликатив эффектиси абдан чоң болуш керек да. Мисалы 30 миллион сом коротсок, балким эртең биз 30 миллион доллар табарбыз да. Ошондой эле дүйнөлүк көчмөн оюндарына башында 102 миллион сом королду деп абдан чоң, мисалы анда дагы ушундай бир ызычуу кылган аракет кылышты, бирок ошондой эле эффектин өзүңүз көрүңүздөр, кирешени өзүңүздөр көрүңүздөр. 100 эсе ашкан мисалы кирешени алып келди туризм тармагына. Ошондой эле биздин дүйнөлүк масштабтагы New York Times деген мисалы гезит эле айтып койсок, бул дүйнөлүк масштабтагы өзүңүздөр билесиздер. BBC, CNNден канча деген кыргызды абдан даңазалады. То есть бул мультипликатив эффект деп коет. Ошондой сыңары мен ишенем. Бул 30 миллион сом болобу, мейли 50 миллион сом болсун, мейли коротолук. Мен жеке көз карашым ушундай да, канча акча сарп керек болсо ошончон бериш керек да. Бирок албетте результатты ошончо талап кылыш керек да. Мисалы канча турист келди, канча киреше кирди. Ошондой эле биздин спортсмендер ошого машыгуу жактан ошого даяр болдубу? Экинчисинен ошо көрөм деп мисалы сизге мага окшогон жөнөкөй күйөрмандар, ошо коноктор барып көргөндө ошодон мындай айтканда бир канааттандырырлык бир эффект алдыбы? Ошонун баарын тең эсептеп караш керек да. Алдын ала билиш керек. Албетте, анан эгер мындай айтканда бир чиновничий подход кылып эле самый главный өкмөткө эле бир отчет берип коюштун максатында эле мына мен чым төшөдүм, мына бир ипподромду жасап койдум делеги болуп калса, анда албетте бул 30 миллион сом болбой эмес, даже бир 100 сом болсо дагы буну анда мындай айтканда өтө кейиштүү иш болот деп айта алам да. Туркияга өткөрүп берүү боюнча Максат мырза, канчалык деңгээлде сиздин оюңузча туура ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кийинки эстафетасын Туркия мамлекетине берүү? Бул абдан туура деп эсептейм. Биз башында эле ушу концепциясын бир 2008-2007 жылдары эле ушу иштеп чыккатканда ушу максат койгонбуз. Бул биздин көчмөн элдерин негизи эле ушул дүйнөнүн бир жаңы бир олимпиадалык форматтагы бир проект деп иштеп чыкканбыз. Анан бул олимпиада окшоп башка мамлекеттерге кетиш керек да. Анан азыр мына Атамбаев аны жаза албай койду. Бул жеке мен айтып кетишим керек. Алмаз Шаршенович тилекке каршы өзүнүн саясий нукта пайдалануучу бир проект катары көрүп өзүнүн рейтингин көтөрөм деген сыяктуу гана проект катары иштеп алып калган. Бирок Сооронбай Шариповичке мен жеке өзүм бир ыраазычылыгым бар. Ушул Туркияга өткөрүп берди. Мындай айтканда биздин жаңы бир дем берди десек болот дагы. Азыр мына Туркияга кетти. Эми Туркиянын потенциалы күчтүү өткөрө алат. Бирок мен бир жеке тынчсызданган маселем бар. Булар көчмөн калк эмес. 1000 жылдан бери отукташып калган калк. Анан көчмөндүктүн философиясын булар ача алабы, ача албайбы? Анан ошондой эле биздин улуттук оюндардын философиясын ача алабы, ача албайбы? Ошондой эле дүйнөлүк көчмөн оюн как проект катары булардын өзүндө бир концепциясы бар. Ошону булар азыр түшүнө алабы, түшүнбөйбү, ошол маселе да. Эгер ошонун баарын тең биздин адистер бар туруп жардам берсе, анда мен ойлойм жогору эле деңгээлде өтөт деп. Маалымат аз болуп атат деп айтып атпайбызбы? Бүгүнкү күндө ошол 16-сына аз эле күндөр калды. Анан маалымат аз болуп атат. Эмнеликтен деп ойлойсуз? Эми бул негизги ушул маданият, туризм, маалымат министрлигинин бул негизги эле ушул иш-чарасындагы, ошонун компетенциясындагы бул иш-чара. Мисалы туризм тармагында биз мисалы рекламаларды негедир телевидениеден өз эле аз көрүп атабыз. Интернет, Фейсбуктан же мисалы жана Твиттердеги ушундай социалдык түйүндөрдөн өтө эле эмнегедир аз көрүп атабыз да. Буну эми туристтер анда кантип көрүп келишет? Мен уже эле менде азыр бир чоң күмөн болуп атат. Туристтер уже келбей калат го деп атам да. Себеп дегенде эми туроператорлор балким өзүнүн каналдары аркылуу реклама кылып атышат, а бирок алар биздин биринчи очередна биздин маалымат массалык маалыматтар каражаттар чыгарса, сиздер чыгарсаңыздар, анан сиздердин бир орус казактар же ошол европалыктар ошону жанагындай перепост кылабы же сиздер как источник катары алар өзүнө бере башташат да. Бирок эмнегедир аны биз көргөн жокпуз да. Анан бул жактан мен ойлоп атам, азыр жумуш ага өтө эле аксап атат да. Үлгүрбөй жатышат демек. Балким үлгүрбөй жатайын, билбейм, бул причинасы эмне экенин билбейм, бирок мен жеке мындай баамдап көрсөм өтө эле аз, өтө мындай ылдыйкы деңгээлде болуп жатат жумуш.
Чоң рахмат сизге өзүңүздүн пикириңиз үчүн, маегиңиз үчүн. Маданият тагыраак Таластагы улуттук көчмөндөр оюндары дагы бир ирет айта кетсек, 16 сентябрда башталып, 21 сентябрда жыйынталат экен. Бул боюнча биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын авторлорунун бири жана ошондой эле Ордо саясий партиясынын мүчөсү Максат Чаким мырза менен маек курдук.